Assalamu alaikum ардактуу кой сүйүүчүлөр, кутмандуу күнүңүздөр менен. Фермерлер амансыздарбы, сак саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге чүй боорунан сатыла турган жалпы кой фермасын көрсөтүп беребиз. Мына ушул белгилүү бир фермада кой аттуудун баары сатыкка коюлду. Анда эмесе биздин чыгарылышты көрүп туруңуздар. Биз учурда Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Жаңы жер деген айылындабыз. Бул жер Манас аэропортунун ылдый тарабы. Жаңы жерди бүт баарыңыздар билесиздер. Мына ушул жерде чоң бир белгилүү бир кой ферма бар, кой чарбасы. Мына ушул чарба бүгүн койдон баштап козуларына чейин, чоң кочкорлоруна, токтуларына чейин сатыкка койду. Баалары дагы өтө кызыктуу, кызыксаңыздар болот. Биздин чыгарылышты аягына чейин көрүп туруңуздар. Кимде ким кой чарбасын түзөмүн десе, анда эмесе биздин чыгарылышты көрүңүздөр туугандар. Биз сиздерге биринчи эне койлордон баштап көрсөтүп беребиз. Маточное поголовье. Азыр 70 баш кой мына ушул жерге чыкты. Арасында токтулар бар эми. Мындан сырткары тээ ичинде да токтуларды, жаш коз кочкорлорду, чоң кочкорлорду көрсөтүп беребиз. Бул жерде 70 баш эне кой бар. Өтө көпчүлүгү кайрадан бооз, Шарпейдин акула деген баласынан качкан жана графтын түздөн түз баласынан качкан. Мына ушул жерге келип, каалаган коюңузду 100 000 сомдон тандап алып кетсеңиздер болот. Мына видеодо турган койлор 70 баш. Көпчүлүгү арашан, анан жана афган койлору дагы бар ичинде. Афган койлору дагы өтө мыкты афган койлор, түбү тектүү. Ким афган менен иштеген болсо, муну афган койлорду билет. Бул койлорду Мухаммед Шарипов алып келген. Афганистандан жакшы койлор тартылып алынган. Бул жака келип жакшы төлдөрдү берип келе жаткан афган койлор ичинде. Анан моусумал арашан койлор. Булардын бүт баарынын линиясы бар. Мурдатан ушул жерде кой фермасы түзүлүп келген ферма. Кыскасы 100 000 сомдон каалаган коюңуздарды келип тандап алсаңыздар болот. Бизден экиден же ушул фермадагы койдун бүт баарын алып коёмун 70 башты десеңиздер, анда сиздер дагы арзаныраак кылып сүйлөшсөңүздөр болот. 100 000 сом. $1100 десек болот. Биздин өзбекстандык туугандар үчүн. Мындай жаш козулары бар. Албетте козулардын баалары арзаныраак болот. Мына ушул койлор, билип коюңуздар, койлордун өтө көпчүлүгү бооз. Мисалы, бул кой, артындагы мынол кой, бул кой, бүт баары бооз. Кайсы кочкорлордон качкан десеңиздер, ал кочкорлорду дагы алып чыгып көрсөтөбүз. Баса, булар качан туу баштайт десеңиздер, булар февралда кочкор коюлу баштаган экен. Аз күндө туу баштайт. Мен келсем 2 койду бөлүп коюптур. Бирөөсү желинен суун чыгарып, бүгүнкү күндө буйруса, бир аздан кийин ошо кой тууп калышы мүмкүн. Мына ушул койлордун тууту бүгүнкү күндөн башталат. Буйруса, бүт баары мындай бооз койлор. Мына даяр кой аласыздар. Баалар өтө кызыктуу. Мына кой дагы бооз. Желиндери чыгып баштаган. Бул койдун туушу азайып калган. Мына койлор бүт баары курсагы чыгып, бүт баары бооз. Камайбыз. Айдаң шеф арка. Кыска сиздер чоң кочкор, жаш кочкор, уруктукка кочкор, уруктукка жаш козулар, бирден алам, дүң алам десеңиздер, кыскасы кой аттууну издесеңиздер, келиңиздер. Мына ушул ферма бүгүнкү күндө толугу менен сатыкка коюлду. Койлору. Канча процент боозбуз? Өтө көп бооз да, 80% бооз дейт. Дагы мына быйылкылар 4-5 айлык ургач козулар, тагыраак айтканда 2024-түн козулары сүттөн бөлүнгөн. Мына ушундай козудан 20 баш бар. 5-өсү тетик ичинде жүрөт эле койлор менен. Жана чыгаргандын арасынан байкадыңыздар, алар сүттөн мына бүгүн эртең бөлүнүп калат. Линиясы кандай эле булардын? Внучкалар, Графтын внучкалары туугандар. Арасында пол афган козулар бар, кээ бирлери. Дээрлик бүт баары арашан. Но кара козулардын линиялары өтө кызык. Шунда бир сурап коюңуздар. Тектүү линиядан. Многу жаш козулардын ичинен тандамай 50 000 сомго коюлду. Ушул козулардан тандайм десеңиздер 50 000 сом. Анан дүң алам десеңиздер, ушундай козудан 20 баштай бар. Тетиакта 5-өз чыкса, ошондо сиздер дагы дүң сүйлөшсөңүздөр болот. Арзаныраак кылып берет.
Бирок мына ушул ургачы козулардан тандамай 50 000 сомго коюлду буюрса. Бул болсо Деңиз деген кочкор, кезек чоң кочкорлорго келип жетти. Бул Графтын түздөн түз баласы. Могу кочкор болсо Шарпейдин небереси, Симбанын баласы. Азыр маалыматтарды бере берели сиздерге. Бул кочкор буйруса жакында пробник болот. Бүгүн тууй турган койлор дагы бүгүндөн баштап мына ушул кочкордон туулат. Анан жанакы 70 баш койдун 80% бооз дедик. Көпчүлүгү ушудан болот. Экөөдөн. Мына экөөдөн. Бүгүн тууй турган 2 кой бар. Ошол экөө мына кочкордон тууй деген туугандар. Бул Графтын баласы, бою метр плюс, кулагы 22, койдо жүргөн арык мезгили. Сындары аябай жакшы кочкорлор, куйруктары дагы өтө компактный. Бул кочкорлор дагы уруктукка сатылат туугандар. Производитель кочкорлор. Бул кочкордун баасы $15 000. Мого келишкен өтө сындуу кочкор. Шарпейдин небереси дедик. Симманын баласы. Ичинде көп койлор дагы мына ушудан туулат. Бул кочкор 1 жаш 8 ай 4 тиш. Бул 1 жаш 3 ай 2 тиш. Бул кочкордун баасы болсо $12 000 коюлду. Уруктукка кочкор издегендер болсо, мына ушул кочкорлорду келип көрсөңүздөр болот. Метр плюс. Бул дагы метр плюс кочкор экен. Була 21 чатак айтайсыз? 20. Була 20. Панитировкадан өткөн. Панитировкадан өткөн экен. Була 20. Деңизди көрсөтүңүзчү. Мунун кличкасы Акула, мунуку Деңиз. Машалла. Бул кочкор көбүрөөк иштептир кочкор койлорго. Көбүрөөк иштептир. Жаш. Жаш кочкор, 1 жаш 3 айлык. Жанатан бери көрүп аткан козуларыңыздардын атасы мына ушул кочкор. Салют деген кочкор туугандар. Графтын небереси, бою метр 5, метр 4 дейт. Чынын айтканда аябай чоң, узун, өңдүү кочкор экен. Ушул кочкор дагы бүгүнкү күндө сатыкта. Козуларын көрдүңүздөр. Чынын айтканда анан эми өзүңүздөр ушул кочкор жакса келип көрсөңүздөр болот. Жилиги жылкыныкындай экен, байки. Артыга караганда асты бийик экен да. Жылкы сыяктуу. Машалла, кармай. 2,5 жашта туугандар кочкор. Графтын небереси. Кулагы канча? Кулагы 21. Кулагы 21. Жаактары узун кочкор, бели узун, куйруктары тик. 2 жол түштү мындан төлө. 2 жол. 2 сезон алды. 2 сезон дегенде бирок арасында подряд эле туула берди да, бирок крупный эсептегенде 2 сезон. Машалла, мына кочкор туугандар. Мунун баасыны өтө арзан койду. Кочкордун баасы $5 000 коюлду. Ушундай кочкор издесеңиздер, кана келип көрүп коюңуздар. Ушул кочкор да сатылат, мына. Куйругу туугандар. Зеркальный куйрук экен. Таза зеркальный куйрук. Ана мунун жанында Широкийдин небереси бар. Аны дагы көрсөтөбүз сиздерге. Биз эми буйруса келечекте уруктукка мыкты боло турган коз кочкорлорго келип жеттик. Көрсөтө турган 5 кочкорубуз бар. Мына үчөө тең бир кочкордон Графтын линиясы, бирок жанакы Графтын баласынан эмес, башка Графтын линиясынан кочкордон. Энелер ушул жерде турат. Бул полавган кочкор. Ушунун энеси бүгүн кайра тууйт, жанакы Деңизден, башка Графтын түз баласынан. Анан мына энеси Арашан койдон туулган. Буйруса ушундай 3 кочкор бар. Жаш кочкорлор 4-5 айдын төгөрө экен, быйылкылар туугандар. Может 5-6 айлык. Аркы жиликтүү коз кочкор 9,5 килограмм туулган экен. Куйруктары дагы аябай сонун, жиликтери дагы чоң. Жиликтүү коз кочкор, көрдүңүздөр буйруса. Ортодогу кочкор болсо кулактуу кочкор. Анын кличкасы Топчу. Энеси Афган, жакшы кой, келгенде байкайсыздар. Айда кой. Айда. Могу козу аябай жиликтери чоң коз экен, байкадыңыздар. Коңколору, көздөрүгө ачки болуп ачыла баштаптыр. Бер аркасында Топчунун көздөрү аябай ачылып тур, ачки болуп. Мына козулар баалары $3 000 коюлду. Азыр 2 козун да чыгарабыз. Кулактары 21-22.
Boyu 85'in tөгөрөк. Эми келип көрөсүздөр, коз кочкорлор. Жеринен көрүш керек. Аябай жиликтүү экен ушу коз. Аркынысы өңдүү, баары бир. Энеси афган, жүнү сон. Экөөсү мына ушул козулар. Булардын энеси афган, атасы арашан, салют деген кочкордон туугандар. Бул экөөнүн атасы башка. Булардын өзгөчөлүгү өтө өңдүү түшкөн. Баягы туугандар, байкадыңыздар. Куйруктарын көрүп коюңуздар. Разрездери менен. Өңдөрү афгандарга окшош, энеси афган болгон үчүн. Эми бул жанагы өңгө иштейм дегендерге өңдүү коз кочкорлор, Мунун да куйрук аябай сонун. Бул кимдерге жакшы? Баягы афганды баалап, афганды кармагандарга, анан жанакы жүнү кудряшка болуп кеткен, чистотага иштей тургандарга, койлор барго. Чарба сыяктуу, бирок жүндөрү баягы мериностон келген болсо, жанагы өтө кудряшка болот, грубый жүн. Ошондойлорго айтат го деп ойлойм. Бул менин жеке оюм. Анан жаккан болсо сүйлөшөсүздөр. Булардын дагы баалары жанакылардай эле, жанакылардын шериктери бирге турат. Экиге бөлүп көрсөттүк. Аябай сонун козулар. Могу кочкор аппак өңдүү экен, кочкор, Машалла. Көөн тең көркү бар кочкорлор. Туугандар, жаш эркек козулар. Була хозяйствонун баары сатыкка коюлган үчүн мыноолору арзан баада коюлду. Эркектери көпчүлүгүнүн бою 80+. Эми чынын айтканда жиликтүү чоң кочкорлор. Салюттун балдары салют графтын небереси туугандар. Ошондо линия граф болот. Дүң ушуларды бир экөөсү афган, мына көрдүңүздөр, мына. Калганы ошо салюттан. Булардын дүң баасы 25 000 сомдон деп сурап атат туугандар. Алып аткорма киргизсеңиздер да болот. Мисалы, моундай жиликтүү кочкорлорду караңыздар. Аябай сонун кочкорлор, Ушулар дагы сатылат. Анан бүт баарын алам десеңиздер, мына 25тен сурап атабыз деди. Келип содалассаңыздар дагы болот. Ичинен анан бир экөөсү жагып калды. Менде чарба коюм көбүрөөк болчу. Бир 2-3 башын уруктукка алып кетейин же бир эки жакшысын тандап алайын десеңиздер, ошол баадан баасы бир аз жогорураак болот. Аны мындай 2 адам чечсеңиздер болот туугандар. Чечиле турган нерселер. Эми дүң баасын 25тен койгондон кийин эми тандамайга жакшысы эми бир аз кымбатыраак болот. Аны баарыңыздар түшүнөсүздөр. Ал жагын чечсеңиздер болот. Мына туугандар, булар 17 баш. Ушулар.